кезектеги желек боюнча дагы бир эң маанилүү нерсени айтып кетмекчибиз. Негизинен желек автор түзүп чыкканда өзүнүн пропорциялары, параметрлери, өңүнүн атайын коддору, сарысынын коду өзүнчө, кызылынын коду өзүнчө, баардыгы тең бир стандартта болуш керек да, өзү негизи. Анан эми өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, керек болсо чоң эле мамлекеттик жогорку даражадагы жолугушуулар же иш чаралардагы желектердин айырмасы да. Мисалы, жөнөкөй катардагы иш чаралар болсо же айыл өкмөттүк деңгээлде болсо мен түшүнөт элем. Карагыла. Көрдүңөрбү? Жок дегенде ушуну туура бир стандартта чыгарып пайдаланып алалык. Анан кийин анан буюрса. Кийинки сунушталып аткан желек мындан дагы татаалыраак экен. Ал мындан дагы катуу искажение болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ушуну жакшылап ойлонуп көрсөк. Рахмат.